Так, азыр экинчи гүлүбүз бул катарантус гүлүн эгебиз. Бул гүлүн деле эгиш үчүн азыр турпакты даярдап алдык. Турпакка аз маз суу чачып, нымдап алабыз. Азыр мен уже чачтым эле сууну. Ошого бул уже нымдашып даяр болуп калды. Нымдашкандан кийин эми буга так мындай кылып жөөк салып алабыз. Гүлүбүз не дегенде уругубуз эртең көчөт болуп өскөндө тегиз чыгыш үчүн ушул мындай кылып жөөк кылып алабыз. Линия кылып ошол жерлерге гүлүбүздү салабыз. Так, 1, 2, 4 линия кылып алдым мен азыр. Ушул 4 линияга эртең гүл өскөндө дагы мындай бири-бирине тийбеш үчүн, жакшы болуп өсүш үчүн азыр ушундай кылып туруп ушул линияларга аралыгын 3-4 миллиметрден калтырып туруп мына бул урукту салабыз, урукту ачабыз. Так, урукту обычный эле урук, көчөдө эле ош базарда саткан уруктан алганбыз. Так, урукту ачып алдык. Азыр бул урук өтө эле майда урук экен. Так, буну азыр аз маз себип алабыз. Бизге аз эле керек. Так, ушул урук бизге бул жерге сепкенге жетиш керек. Так, азыр бул урук эми өтө майда болгондуктан колго илешиши кыйын экен. Ошого мынтип зубочистка менен тийгизип таштап чыгабыз ар бир жерине бирден. Зубочистканы аз маз нымдап алсак, бул мындай ылайга тийгенден деле буга урук буга жармыша берет экен. Так, эгерде кимде ким билбесе, бул зубочистка менен мындай эгиш оңой болот экен. Мындай кылсаң эле жармышат экен. Мындай турпакка бир сайып коет экенбиз дагы. Алабыз, кайра мындай кылып сайып кете беребиз. Оңой эгилет экен. Бул өтө уругу кичинекей болгондуктан алды. Өтө кичинекей болгондуктан колго илешпейт экен. Колго илештирбей жөн себип коеюн десең, бул жерге себип койсоң, эртең бул көчөт болуп чыкканда бири-биринен аралаштырып тамырларын тийгизбей алышка кыйын болуп калат экен. Ошого туура акмасы ушундай кылып эгиш керек экен. Аз маз ным болсо, мынтип немеге зубочисткага илешет экен. Камерада анча көрүнбөй атат. Так, көчөт уруктарды салып бүттүк, өзүбүз койгон линияга. Так, ушунча бая көрдүңүздөр, көргөн уруктан жарымын салдым десем болот примерно. Бир канча, так, бир линияга бир 10дон кеткенде 10, 20, 30, 40 уштук урук салдым. Эртең чыкканда көрөбүз, ошо баардыгы 40 тең чыгат бекен же арасынан чыкпай калат экен.
Так, ашыкчасын кайра бул пакетке салып алдык. Эгерде бул гүлүбүз жакшы чыга турган болсо, bunun içinde дагы көп калды. Болгону аз-маз гана иштеттик. Кийинки жылы дагы эгебиз. Бул катарантус гүлүнүн уругу өтө кичинекей болгондуктан bunun үстүн биз азыркыдай кылып турпак менен жаап отурбайбыз. Болгону үстүнө bir sıra sudan sevip koyuyoruz. Mana çöktürünü. Hazır turpaka tiygende turpak iki jaka kıyşayıp pizikken uruktun üstünü jağıp kaladi. Az-maz mundashtirib sudan chachib qo'ydik, bo'ldi. Endi bunun üstün özünden uşul nemesi menen mana bu. Kapkagı menen jagып koyuyoruz. Kapkagын жапканда пышык жабыш керек, içine hava girбеш керек. Hava girбегенде бул өзү içinde өсүүсүнө жакшы шарттар түзүлөт. Так, бүгүн 20 Mart 2022 yıl Katarantus gülün ektik. Hem bu uruktu tövülüp ketpesi üçün ozun az-maz burap üstüne koyup koyuyoruz gülden.